ошондо коштошуптур. Келгенде абдан ыраазы болду. Энесинин өлүмүнөн кайып жасап атат дейт. Апамга алып барып келгениме ыраазымын. Апамдын өткөнүнө азыркы күнгө чейин ишене албайм. Мынандай оор күндө кимдин ким экени өтө билинет экен. Алар көрүп эмеде келип атты да, сагынгандай билет окшойт. Ошо мен айтып атпаймынбы, бир тууганыңмын дегендер айрымдары атака кылып атты да. Бирөөнүн өлүмүн табалап жазгандар, апасын мендей жоготкон адамдар гана түшүнсө, биздин азабыбызга эмес, эжемдин алтынына көзү түшкөн айрым эркектерге таң калдым. Ушул кайгысынан табалап кайф алган адамдар үчүн айтып атам. Мен атасыз өскөн жигитмин. Ата-энелерди көзү барында сыйлай жүргүлө. Мен бул передачамды дагы улантам. Абдан чоң жоготууда болдум. Уктум, кабар укканда ишенбей аттым да. Аячуудан мындай айтканда жалгыз баласы болгондугум үчүн энесин жоготкон чаарчык сыяктуу элестетип аттым. Апам башка бурчта мени Азиз, Азиз деп кыйкырып атат, мен болсо башка бурчта апа деп кыйкырып атам. Сен эсиңден чыгарсаң да сен ойлобай түнү бою уктабастан жатар кен. Апалардын аппак тилеги гүл өмүрдү гүлдөй сүрөлү. Саймадан мыкты интернети жана ТВ менен бирге жайды карай. Интернет секундасына 300 жана 500 мегабитке чейин. Ылдамдыгы тим эле кайф. 220дан ашык телеканал. Ар кандай табит үчүн. 5 онлайн кинотеатр. Тасмалар, сериалдар жана мультфильмдер акысыз. Кубаттуу гигабиттик Wi-Fi роутер акысыз. Баасы айына 1080 сомдон баштап. Тез арада билдирмеңизди калтырыңыз. жаңылған, азап шаттық жылда жаңырған, ар адамдар қыл тағдырлар, бақыт қарай жолдар салынған, апалардың аппақ тілегі, гүл өмірді гүлдей сүрөлі, алам жарық сүйті бөлік, күн дүйнөдө күліп жүрөлі, алам жарық сүйті бөлік, күн дүйнөдө күліп жүрөлі. Айлоо керек бирок ченелүү, күлкү сүйөт өмүр ченени, өткөн өттү таштап кайганай, жашайлычы достор келеби, апалардын аппак тилеги, гүл өмүрдү гүлдөй сүрөлү, алам жарык сүйүтү бөлүп, күн дүйнөдө күлүп жүрөлү, алам жарык сүйүтү бөлүп, күн дүйнөдө күлүп жүрөлү. Жакындардын жакшы көмөгү, жүрөктөрдүн жылуу жөлөгү, көрүп туру ушул дүйнөнү, жараткандын баасыз белеги, апалардын аппак
bölüp gündün öde gülüp жүрөлү бул жашоону сүйүп жүрөлү. Саламатсыздарбы, жалпы Солото YouTube каналыбыздын каталуучулары. Бул Жылдыз Сайым рубрикасы. Бүгүн биз жалаң айымдар тууралуу кеп кылабыз. Ким менен десеңиздер, бардыгыбызга белгилүү дастанчы, комузчу жана дагы маданияттын мыкты кызматкери Азиз Батыров менен биргеликте. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Эшикте ушунчалык аптаптуу ысык кайнап жаткан учуру бардыгыбыз билгендей эле азыркы учурда сиз дагы эмгек көрүүгө чыксаңыз керек. Эмнелер менен элек болуп атасыз? Мен учурда негизи жашоомдо бир аз өзгөрүүлөр болгондугу үчүн эмгек көрүүгө эртерээк эле чыккам. Азыр мен ачыгы үйдө эле болуп аткам. Бирок жашоо шарттууланат экен, акырындан ошол тойлорго чыгып, күндүз үйдө элемин, кечинде эми мына 1-2 күн болду. Той кызматтарына чыга баштадык. Тир адамдын жашоосу улана берет дейт. Да ошол жашооңузда эң чоң роль ойногон апаңыздын дагы көз өткөнүн уктук, билдик артык кайрылуу болсун. Келиңиз кепти ушул апаңыз тууралуу баштасаңыз, апаңыз кандай эмеле, кандай энели, ошол тууралуу. Чоң рахмат биринчиден көңүл айтканыңыздар үчүн. Сол медианын буга чейин дагы көңүл айтып, видео бөлүшүп чыгарганыңыздарга да ыраазычылык билдирейин. Учурдан пайдаланып, ошондой эле чынында жашоомдо мен абдан чоң жоготууда болдум. Жашоом бир эле сутканын ичинде башкача айланып кетти да. Мени бир гана мисалы апасын мендей жоготкон адамдар гана түшүнөт, мындай апасы бар, ата-энеси бар адамдар түшүнбөшү мүмкүн да. Анан эми бардык апа ар бир бала үчүн албетте өзгөчө болот. Ар бир адамдын өзүнүн апасы сулуу, мээримдүү болот. Мен ошол катары менин апам өзгөчө айым катары элибиздин апам болсо өтө намыскөй. Ошол эл жер үчүн күйгөн айымдардын бири эле десем туура болот. Анткени мени бала кезден апам ар дайым эл үчүн кызмат кыл, кыргыз элимди, кыргыз жеримди деп тарбиялаган. Апам деген ошончалык мээрим төгүп чоңойтту. Анткени биз бала кезден таңыроо мен атасыз өскөн жигитмин негизи. Мен атанын тарбиясын биз жакшы көрбөдүк, көрө албадык. Анан апам бизди жалгыз өзү бакты. Эми мен азыр жанагы калп эле байкуш болуп же башка кылып, негизи мен эфирлерден ыйлап чыкканды анча жактырчу эмесмин, бирок мынандай күндө келбейм дегем, негизи эфирге дагы өзүмдү өзүм алаксытып акырындан аралашпасам мен депрессияга акырындан кирип баратам да. Эми ошол үчүн акырындан апам болсо жүрөгүмдө, бирок жашоону уланткууга аракет кылып атам. Апам бала кезибизде мындай болду да. Мен бала кезим апам уже уктум, кабар укканда ишенбей аттым да. Болушу мүмкүн эмес деп. Мен апам күчтүү го. Апам ушунчалык күчтүү аял болгон. Анча-мынча оорулар жөн эле неме кылып жеңип кетчү. Анан жана намустуу аял болуп, бирөөдөн сөз угуп калчу эмес да. Сөзсүз жообун берип, бизди эч кимге тиштетпей чоңойтчу. Анан бул орунда эми бир аз температура болуп атат. Бул орунду жөн эле жеңип чыгат го. Мындай эме ашказаны шамалдары деп ойлодук да бизчи. Анан ушул оорулошо баштагандыктан неме кылдым. Бул кабарды укканда мен жанагы өзүмдү мындай элестеттим да. Бир койлорду элестетсеңиз, жайлоодо, анан бир козу апасын жоготуп койсо, деп эле кыйкырып эле аякка чуркап, өзүн буяка уруп, мен ошондой элестетип аттым да. Мен иштеп өтөт, мен өзүм бир жанагы энесин жоготкон чаарчык сыяктуу элестетип аттым. Эми апа деген апа экен да. Апа деген апа экен. Ошон үчүн биз адамзат апаларыбызды, аталарыбызды дегиле, мен атанын кандай экенин билбейм албетте, бирок анын деле ролу чоң болсо керек. Мен өзүм ата болуп билип атам.
көз барында сыйлап калышыбыз керек экен. Кандай жагдай болбосун ата эненин батасын алганга, ыраазычылыгын алганга аракет кылышыбыз керек экен. Каргада баласын аппагым дегендей, бизден кандайдыр бир кемчиликтер кетсе деле апам баары бир мен тарап болчу. Мисалы бардык апалар бирдей да мээрими бирдей. Кээде биз таарынып алабыз, башка кылабыз, бирок жарым саат, 1 саат таарынып кайра эле мурункудай жашоо улана берет. Анан апамдын өткөнүнө азыркы күнгө чейин ишене албайм. Анткени келип калчудай эле болуп кетип атам да. Мындай азыр иштен келип калат же мындай деп мени жанымда жүргөндөр гана түшүнүп атат, көрүп атат. 40 күн үйдөн чыккан жокмун, ачыгы. Үйдө гана болдум, сыртка да чыккан жокмун. 40-ын өткөрүп, анан досторума рахмат, бири аяка чакырып, бияка чакырып алаксы деп. Бирок менин башыма бул нерсе эртерээк келди. Мен ойлогом, апам менин балдарымды үйлөгөндө да өзү турат, жанымда болот депчи. Жашоодо биз Кудайдан ыйык, Кудайдан кыйын эмеспиз. Кудайдын гана айтканы экен. Бул апам бизди бир сууга зары кылып, бизди каратпай, кыйналбай, акырын эле өзүнүн аманатын Кудайга тапшырып койду. Мындай айтканда. Мен жанагы бала кездеримде апам экөөбүз базарга чыгар элек да. Аны ошол оюма такыр кетпейт да, азыркы күнгө чейин. Мен базарда апам мындай алтын сатчу да. Неме кылчу. Мен этегин кармап басчумун аркасынан, апам базарда алтын сатар элек экөөбүз. Анан бир күнү мен апам этегин кармап басып баратып эле, апам окшош көйнөк кийген башка аялдын этегин кармап басып кетип калыптырмын да. Апам башка бурчта мени Айзиз, Айзиз деп кыркырып атат, мен болсо башка бурчтан апа деп кыркырып атам. Ошол оюмда да, мисалы жанагы анан мен барып башка аялды этегин кармап баратып эле, этегин тартып апа десем, мен сенин апаң эмесмин деп атат, бир эже экен да. Апам окшош кийинип алган. Анан ошол оюма такыр эч эсимден кетпей койду. Жанагы апамдын ошол экөөбүз чогуу базарлап алтын сатып, мындай бир эжелерге көрсөтүп, алтын албайсыңбы деп ошентип бизди багар эле да. Биз алтын сатып экөөбүз кошуналарга неме кылар эле. Анан ошол күндү көпкө чейин апам шылыңдап мени, сен бирөөнү апа кылып алгансың го деп эле шылыңдап көпкө чейин ушинтип эстеп жүрчү азыркыга чейин. Анан ошон үчүн мен азыр чындыгында таңдырып өтө бир башкача жашоодо жашап атам. Мени мендейлер гана түшүнөт, ачыгы. Анан мынандай оор күндө кимдин ким экени өтө билинет экен. Мисалы бирөөнүн апасы өтүп турса, бирөөсүнүн күлөбү да, мисалы. Күлбөйт. Душманың деле ок атып атса токтотуп турат чыгар эле, тарыхта делечи. Мен душманым эмес, чогуу жанымда бирге жүрүп, бирге туруп, бир тууганыңмын, мен жакыныңмын, мен сенин тооңмун дегендерден күтпөгөн иштер ушундай күндө билинип атты да. Анан мен аларга бирдеме деп айтпайм, бирок алардын эле бир күн башына келет. Ошондо гана түшүнө алат да мени. Бирок мындай оор күндө сынып калыш өтө кыйын. Тез бат экен. Анан мен буюрса сынбайм. Мен апам абдан күчтүү кылып тарбиялаган. Күндө кимдин ким экени билинип калганы деле бир чети жакшы. Бирок бул жанагы өзүң чоң жоготуда депрессияда жүрсөң, ал экинчи удар катары көрүнө берет экен да. Ошондуктан жашоодо мен эч кимге ишенбей калдым. Эч кимге. Демек ишенич кошо жоголду. Ишенич кошо жоголду. Анткени мен жаныма мындай көп адам чогултуп ала бериптирмин. Жакыным деп. Бирок эми мен баарын деп айтпайм. Бирок айрымдары
ушундай күнүмдөн пайдаланып калса, бул досум экен деп баарын дос деп билер эткенбиз да. Келди болбосо, ишенесиңерби? Келди. Эмне болуп? Бос үйгө да келди, жаныбызда турду. Кошо ыйлашып эле отуруп, ошентип эле отуруп, ал жерде биз кайсыл жагдайда болобуз, баарын көргөнү келгендей эле кеп да, мисалы. Кур'ан окуттум, бүт өнөр адамдарына, жалпы журтчулукка баардыгына ыраазымын. Рахмат, колдоп келип, оор күндө жакындарым болушту, анан бирок ошонун арасынан ошо мен айтып атпаймынбы, бир тууганыңмын дегендер айрымдары атака кылып атты да. Анан таң калдым. Мына ошондо мен мурда душмандарым деп сүйлөсө, сага ким душман эле деп неме кылып калып ойлонуп калчумун да. Мен деле балким алар душман же дос, мен азыр деле аңдап жете элекмин, бирок мен билдим алар мага жакын эмес экендигинчи. Жаным апам мындай жаным апам менен да чогуу чай ичишкен. Ушундай бир адамдар экен. Анан ошондуктан апама өзүмгө да Кудайга неме келтирбейин, өлбөй турсаңыз болмок. Мени ошолордун алдында сындырып кетпей турсаңыз болмок деген ой аябай бир неме болду жүрөгүмдө. Апаларыбызды көрсөм мен ошо именно өзүмдүн апамды үмүтүн актаганга аракет кылам таң мурун. Апам менден көп нерсе үмүт кылган. Апам эң жакшы жерге келгенде, жашообуздун эң сонун жерине келгенде кетти да. Анткени мына мен эми өзүм айзиз болуп, акырын элдин оозуна алынып калып, элдин эрке баласы болуп, эркелеп калган кезимде анан үй салдык, үй курганмын. Апам 1 жыл жашап калдым, эми жаңы үйгө кирип, үй той берилекпиз. Анткени королорун тостура элекмин да. Ичи сырты бар жогу бүткөн. Анан апам ошол үйдө 1 жыл жашадык, чогуу. 4 жыл мурда алып келгем, ошто болчу, ошто жашачу. Апам ошол эң сонун жерине келгенде бизди мынтип неме алып кетти да, таштап кетти да. Эмнеден улам көз жумду? Канча жашта эле? Мен 60 жашта эле. 60 жашта эле. Апам жанагы өтүнөн таш алдырган операция кылдырыпчы. Жакшы чыккан операциядан. Үйгө чыгарып берген. Ташына кайып айрамдап эле сонун алып кеткенбиз. Анан үйгө келгенде жакшы эле болчу. Негедир анан баарыбызды чогултуп эле менден бата алып калгыла, менден ыраазычылык алып калгыла деп бата алып баштады. Келинчегиме да сага ыраазымын, айыз мага айтып атат, балам сага ыраазымын деп сүйлөп атса, мен айтсам, эмнеге антип атасыз апа? Жүрүңүзчү, мен тойго шашып баратам деп атам да. Кийинип аткам тойго. Кирип чыгып, улам шашылып, мен ойлогон жокмун да. Мен мындай болуп кетерин ойлогон жокмун. Анан мен эки бетинен өп, жакшылыгыңызчы, жөн сүйлөңүзчү, андай сөздөрдү айтпай, сиз айлы жашап, көп иштерди бүтүрүшүңүз керек дедим, бирок чыкпай турчу деп атат да. Кетпей турчу, мени кетпей турчу деп атат. Анан апам бата кылды. Бата кылганда мен негедир бата кылганда колу, бир кол келет го, мисалы ушу дал келбей баштады да. Мынтип деп анан бата кылды. Акыркы сөзүндө да келим айтып, ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах деди. Мен апам жакшы деп, бирок ошо эсимде калыптыр, кол бата кылган. Ошондо да оюма жетпептир да мейимечи. Анткени мен апам мынтип таштап бата эле кетип каларын оюма да келтирген жокмун. Мен тойго кеттим. Анан Нурайым деген шакирт кызым бар.
Мақстай алғызыбызды чакырып, анан мен бияктан ата апа деп жүргөн жакын адамдарым бар. Ата апамда эле жакындар Нургүл апабыз, Мураса атабыз деп алар келип реанимацияга жок скорый помощь чакырышып, тез жардам чакырышып, жанагы эми жамандаганда мына биздики гос эч качан убагында келбейт. 3 саат дейт. Ошон үчүн биз жанагындай частный чакырганга муктаж болдук. Мен ошо тойдон туруп, рахмат ошо тамада жигитке мени биринчи ырдатчы деп атам да. Мени кетирчи. Деп айырда да мен ошо ата-энеңди ырдаганда татайын заказ кылган болчу. Чакыр мени ырдатты, рахмат. Той ээлерине түшүндүрдүм, мен кетпесем болбойт деп. Башын ырдадым да чуркап жолго чыгып келдик. Анан апамды өзүм реанимация менен чогуу тез жардам менен чогуу ар кандай немелерге түшүрүп баштадым. Эмнеге температура чыгып атат, эмнеден улам. Анан апамды реанимацияга алышты. Реанимацияда жакшы эле болчу. Сатурациясы жакшы, дем алышы, бүт нерсеси, жүрөгү да таза чыгып аткан. Bir инфекцияга подозрение гана деп айтат. Шекшип атабыз депчи. Бирок ал дагы таза чыкты негизи. Бирок Кудай алам десе, бир нерсени себеп кылат. Немелери таза чыкты, анализдери. Теге бирок эртең менен бизге мен кечинде апам жанында болуп, анан бир дары издеп келгени менен жөнөтүшкөн. Жөнөтмөн үйгө келсем, артыман Адилет Азимов деген ырчы досубуз бар, үй бүлөсү менен аяшыбыз менен чогуу келип, досум Айша жакшыбы, кызалат болбу деп таң атканча чогуу уктабай отурдук. Алар менен чогуу отуруп, алар кетти, таңкы 5-те кетишти. Биз таңкы 5-те жаттык. Эртең менен турдум да 9-да ойгонуп кеттим. Негедир чочуп ойгондум ошол эмеде. Анан келинчегиме айтып атам, коркуп атам деп өзүмөн өзүм калтырап атам да, негедир. Ошондо көрсө апам аманатын тапшырып атса керек эле дейм да. Мен жүрөгүм баланыкы да сезеткен. Мен калтырап атам деп Макстай суу себип атат. Жакшы, баары жакшы деп атат. Мен бирөөдөн сонуп чалышын каалап атам да. Кени апам жөнүндө бирдеме айтпасын депчи. Анан чалды. Бир жанагындай анонимный номерден чалышат экен. Чалса албап турам, көп жол чала бериптир алар. Жана мен өзүм коркуп атканымда телефон карабай да калып турбуз. Аны алып жооп берсем, апамдын ат фамилиясын сурап, кимиңиз болосуз деп сурап баштады. Баласымын десем, апам жакшыбы деп сурасам, жакшы деди. Кудайга шүгүр, ушинтиңизчи деп мен тамаша калып, анан өзүмө келдим, чынында. Кайра өзүмө келип, тиги дары алган болчумун, досторум таап берген бир дары. Ошону күчтөндүрөт. Капельницага кошуп беребиз ошону. 2 күн эле ошол дарыны кылабыз, көзүн ачат. Ошодон эле жеңип өтүп кетсе болду деди да, враччы. Анан апам ошо дарын алып барганга жетишкен жок. Мен туруп кийинип аткам да, негизи апама барам, азыр дарын алып барып берем деп. Анан Максатайга чалышты. Максатай жанымда болчу. Громкий сүйлөшүп, жакшыбы, кимиз болосуз, келине болом, ушундай көңүл айтам дегенде түшүндүк да. Анан ошондогу жашоомдо ушундай бир окуялар болду. Эми аны эч кимге каалабайм мындай сезимди. Апа деген апа экен атын. Апа деген апа экен. Апанын мээрими. Азыр мен мындай болуп атат да. Бирөөлөр апалары менен түшкөн сүрөтүн чыгарып атса деле, мага атайын ушуну көрсөтүп аткандай, мактанып аткандай болуп атат. Бирөө апам чалып атат десе деле мен көңүлүмө келип атат. Кача алар мага кылбай эле, чынында мен аларга таарынбай элемин. Бирок негедир ушундай кабыл алып калат экенсиң да. Өзүм мындай депрессияга кирип кетпеш үчүн, өзүмдү арга жак алаксытып көрөйүн десем дагы бир туруп кайра эстеп кеткен сайын кыйналып атам. Апам анан кетерин ойлогон эмесмин. Негизи ушул
бирөөнү жоготкон учурда биз айымдар аябай ый менен чыгарып алабыз да. Анан эркек кишилер ичине катып жүрө бергенин мен жакшы билем. Же болбосо ичип кеткенин көрөсүң, же болбосо такыр эле эч ким менен сүйлөшпөй калганына күбө болосуң. Сизде бул учурда кандай болду? Мен эми жана айтсам эч кимге сүйлөшкүм келген жок. Бирок таңдыруу көңүл айтам, кайрат кыл деген сөздөр адамга чындыгында дем берет экен. Кыргыздын жакшы сөздөрү бар го. Ошол сөздөр деле аябай күч берет экен да. Анан мен эми албетте ичип кеткен жокмун. Үйдөн чыккан жокмун. 40 күн үйдөн чыкпай үйдө болдум, бирок досторум кезек менен жанымда алмак-салмак келип алаксытып. Ошонтип атышты, алар менен отурам, турам. Куран окуткан киши үзүлбөйт, азыркыга чейин мисалы келип атышат. Анан ошолор менен дагы эмемди өткөрүп аттым да. Азыр эми мына 40-тан кийин кызматтарга чыгып баштап, эми элден жашырбайм. Бир жолдо баратканда бир ыйлап алам, үйдөн чыкканда, үйгө кирип аткан, үйдө ыйлабаганга аракет кылам, балдарымдын алдында, келинчегимдин алдында байкатпайын деп. Бирок жанымда жүргөн мен иним бар. Ошол күбө бир тур бир ыйлап алам. Анан кантип ыйлабайсың да? Немеде ошон үчүн апам үчүн эмне кылдым деген анализ да. Албетте мен жаман бала болдум деп айтпайм. Мисалы башка балдардай болуп күйдүрүп, үйүмөн бирөө кар сурап келип, же балаң жерде минтиптир деп апамдын башы эч качан ийилген эмес. Балаң жаман окуп атат, 2 алды деп мектепте дагы андай кылган эмес. Анткени мен ар дайым мектепте дагы тырышып окуганмын. 5ке окуганмын. Апам дейин бир удары болор эле да, мен эстейм. Биз 2 алсак апам аябай кайгырар эле. Аябай жаман болот эле. Негедир биздин жашообузда 2 алуу бул чоң көйгөй эле. Кээде мисалы болот го бир. Ошон үчүн мен такыр 2 алып калган болсом, мен окуткан мугалимдер күбө жалдыра алат элем. Аркасынан барып, үйүнө чейин барар элем. Ээрчип, жалдырап, ыйлап. Экимди оңдоп бериңизчи деп. Мен күндөлүгүнгө эле койдум, журналга койбодум десе, аны түшүнбөйт экенмин да менчи. А менде күндөлүк деген роль ойночу да. Апам көрөт депчи. Мен ошол нерсе ойлочу, апам ыйлачу да, биз 2 алып калсак, эгер эжем экөөбүз тең мектепте аябай жакшы окуганбыз. Апамдын анан эми албетте апага, ата-энеге канча кылсак дагы аздык калат. Бирок мен канчалык кылдым билбейм. Бирок өзүм сороткон нерсе бул шүгүр жакшы жарга туш болдум. Жакшы үй бүлө курдук, бала чакам болду. Апамдын көз тирүүсүндө үй салып, көзүн өзү уста багып, өзү каралашып, өзү ак батасын берди. Анан тойлор өткөрдүк, апам төрүмдө отурду. Мен деле элден калбай алтыны болобу, кийимдери болобу, бүт апама белек кылып, ошентип караганга аракет кылдым. Ошентсе да мени апам аяй берет эле да. Эмнеге алдың балам? Устам бар үйдө. Усталарга мындай кыл, тиңдей кыл деп апа экен да. Ошо өзү кийип, мен муну такмак белем азыр. Каяка барам тагып. Ошонун ордуна үйүңө мебель алсаң болбойт беле, апага алабыз, Кудай берет. Жана өнөрлүү өлбөйт дейт кыргызда. Деп ошентип неме кылып койчумун да. Анан кээде кымбатыраак бирдеме алсам, Максат айдан айтып турчу да. Муну барып возврат кылып берсин депчи. Менин көңүлүм оруп калат деп мага өзүм айтчу эмес. Максат ай ошентип атат, апамыз бар айт. Жөн эле кие берсин, эмеште болбойт да, кымбат болсо деле деп. Анан эми бардык жаштар, достор, апасы барлар, ата-энеси барлар ата-энебиздин көзү барына сыйлай жүрөлү. Анткени өтө өмүр кыска экен. Ким качан кетет билбейбиз. Ошон үчүн апабызга, атабызга көзү барында сыйлап калышыбыз керек экендигин
мен абдан түшүндүм. Мээмде анализ турат албетте. Канчалык деңгээлде апамды карадым, карабадым деп, анан мен сулуум болчу. Менин ырчым, бийчим болчу. Мындай жоготуу болот деп ойлогон эмес мен. Апамдын жаткан жери жайлуу болсун дейм. Кудайым апамдын билип билбей кылган күнөөлөрүн өзү кечирсин. Мен жашоодо ушундай ар намыстуу эл жер үчүн кызмат кылам деп мекенчил патриот айымдын баласы болгонума, бизди багам деп адалдан бизди багып, күйөөсү жок болсо да эч качан биздин үйүбүзгө башка бир эркек келген эмес. Мен ошонусуна баа берем апамды. Бизди ар дайым бийик койгон. Мисалы, болот го, эркек күйөөсү жок аялдарга эркектер тийишип, бул күйөөсү жокта деп бир башкача мамиле кылгандар. Апамдай эркекче болгондугу үчүн сразу оозун жаап, ордуна коюп койчу да. Биз анда жашпыз, бирок баары бир мен ушундай ар намысын сактаган апанын баласы болгонума сыймыктанам. Ошол үчүн апам менин ар дайым жүрөгүмдө, менин ар намысым апам. Бейиштен берсин. Негизи эле ушул комментарий бөлүмүнө баш багып ал жактан окуп калдым. Эмне үчүн бул жака койгон жок, башка жака коюп койду деген нерселер көп экен да. Ошол боюнча айтсаңыз. Эми топурак кай жерден буйруган болсо, ошол жерге коюш керек да. Анан мисалы эмне үчүн анда мисалы Меккеге барганда каза болгон болсо Меккеге эле коюп коюшат. Же топурак кай жерден буйруган болсо ошол жерден. Анан эң негизги менин оюм апам менин жанымда жакыныраак болсо, барып Куран окуп, жанына барып сүйлөшүп турганга. Бир эми өмүр бою мен Бишкекке келдим да. Бишкекте жашаймын, буяка атайын үй салдым, башка кылдым. Апам менин жанымда болот. Мен атайын ошол жерге калтырганга калтырууну чечтим. Бул биринчиси. Башка эч кандай себеби да жок. Мен апамды Өзбекстанга алып барып көмгөн жокмун. Кытайга алып барып көмгөн жокмун. Ошол эле Ала тоонун койнуна, Кыргыздын жерине, апамдын киндик кан тамган мекенине койдум. Эми апамды өзүмдүн туулуп өскөн жериме алып барып койсом деле болмок. Бирок ал жак мага алыс болуп калмак. Мен той топурга барганда балким убактым болот ал жерге барганга, балким убактым болбойт. Барып сүйлөшүп келгенге, бул жерде башка кимге барам? Каяка барам башка? Таңныр. Сиз ким менен сырдашам мен азыр? Мен азыр жалгыз калып калгандай эле элестемин да. Шүгүр балдарым бар экен. Жашагымды келтирген менин бала чакам. Ичим канап, ичимен эмнелер өтүп атканын мен бир гана өзүм билем. Ошол үчүн мындай комментарийлерде кээде адам экенбиз да, кээде ойлонбой ар нерсени жазган бир надандар деле болот. Аларга көңүл бурбайын десең дагы бирөөнүн өлүмүн табалап жазгандар. Айрымдар да. Бул эми менде негизи бүт жакшы комментарийлердин арасында акылы тайкылар да чыгат да. Кантип түшүнбөйт да. Мисалы каяка коюлса дагы эң негизгиси ак кепин деп жаназасы окулуп, эл журт келип. Жалгыз болсун дагы апамды мындай өзүмдүн балалык милдетимди аткарып, жакшынакай жерине тапшырдык. Ошондуктан муну мына мен эмес, ажекелерден сурасак болот, аалымдардан сурап, ушундай биз дин башкармачылыгынан сураса деле ушу менин оюмду колдойт деп ойлойм. Анткени үйүбүзгө молдолор келди, башка болду, күнү ысык, жол алыс.
андай кылган биринчиден туура эмес. Мен ойлодум бир күн кармайбыз деп ойлодук да, негизичи. Тууган уруктары бүт бардык апамдын, атамдын дегеле бардык тараптан келип бүтүштү. Анан жерге бердик да. Ошон үчүн эч кимди күтө турган эч ким калган эмес болчу. Жана улам ошол жүктөгөн видеолорду көрүп отурдум. Анан мүрзөсүнө барган видеону жүктөдүңүз го. Ошону эмне үчүн бул жака антип жүктөп атат дегендер да бар экен. Ага жооп эле эки себеби бар экен. Биринчи себеби мен өнөр адамымын да, туурабы? Мен деле көйгөй болот да. Бизде деле кайгы, биз сахнадан жылмайып ырдасак деле башка болобу, бул дүйнө пайгамбарларды алган дүйнө. Падышаларды кулаткан дүйнө. Менин апамды да мына эсине бердик да. Анан бул ата-энебизди көз барында сыйлоо үчүн, аларга сабак болуусу үчүн киргиздик. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, мен ошону киргизип атып жеңилдеп аттым. Өзүмдү депрессиядан чыгарганга аракет кылам. Дагы жүктөйм. Дагы алда жүктөйм. Апам менен болгон окуялар бар, бийлегендери бар. Аларды да жүктөйм. Анан бул эл журт арабызда ата-апасын сыйлабай жүргөн ушундай бир аз адашып жүргөн жаштар бар да. Жаштар бар. Ошолор ошол видеону көрүп жоготуп алгандан кийин мүрзөсүнө барып каларын унутпасын деген ойдо сабак болот. Мына мен айтайын. Аттарын айтпай эле коеюн. Көп менин жанымда жүргөн жакындарым эле. Мен апам менен тарышып жүрдүм эле. Барып аябай кечирим сурадым. Кечиресиңер, аябай өзүмдү кармап атам. Мен негизи ыйлап эфирден эме кылгым келген эмес, бирок өзүмдү абдан кармап сүйлөп атам. Апамдан абдан кечирим сурадым. Апамды кучактап алып ыйладым деп мага сенин видеолоруң көрүп ан сайын апама жазып атам, чалып атам деп кайрылгандар деле болду. Демек мен туура иш кылып атыптырмын. Ошондуктан бул комментарийлерди жүйөсүз жазууну кереги жок деп ойлойм. Ушундай учурда көбүнчөсү эми кээде бир тууганың деле ар кимдин өзүнүн жашоосу бар, ар ким өзүнүн арабасын өзү тартып кетет. Ошондой учурда жаныңызда жубайыңыз болот. Жубайыңыздын деле баркын дагы да болсо билип калсаңыз керек. Албетте алтыным. Жубайым негизи буга чейин да билесиздер, биздин жашообузда менин кесиптештерим арасында бат эле үйлөнүп бат ажырашкандар деле бар. Элге калп эле жашоосунан кайып кылышып ажыраштык деп кайра табышкан деле бар да, мисалы. Бизде андай жок. Мен андай нерселерди негизи жактырбайм. Анан биз жубайым мындай айтканда апамдын батасын алган келин. Мен акырында дагы сага келдим ыраазымын кызым. Мен батамды алып калчы деген сөзүн өз кулагым менен уктум. Буга чейин дагы эч качан мага апам сен туура эмес келинжек алып алдың же мындай деген эмес да. Ар дайым наоборот Максатай тарапта болчу да апам. Алар экөө жана айтканда кент болушчу бири-бирине. Сырдаш болуп, мен бирден болсам эле апама мени айтып, Максатай ушундай апам менен азыр ал деле кыйналып атат. Айтарга кишиси жок. Үйдө экөөбүз андай жалгыз калган сүйлөш бир нерсе болуп жүрөбүз. Ошон үчүн Максатай эми апамдан кийин эле мындай айтканда апам эле болуп калды да. Теге апам Максатайды абдан жакшы көрчү. Максатай дагы ошондой эле экөө ушундай жакшы болуп. Эң негизги сөз, эгерде Максатай апама жанагындай
келиндер болот го, айрым кайненеси менен чыгыша албаган келиндер сыяктуу мамиле кылганда мен балким күйүтүмө чыдабай ошол күнү Максатайды айдап салмакмын да. Ачык эле сөз. Эстеп ошол нерселерди. Сен апамды карабадың, сен апама минткенсиң, тигинткенсиң деп эстесем керек эле. Жок, менин бир туугандарым дагы баары ыраазычылыгын айтышып, кучакташып, бүт ушу Максатайга эл журт бата кылды. Кайненесиң караган сенче болор деп экөө абдан жакшы дос болушчу да. Ошондуктан Максатай эми үйдүн кожойкеси болуп калды өзү, бирок көнө албай атат ачыгы. Дагы эле апам менен кеңешчүдө бир нерселер кылса, же башка нерселер кылса, азыр кимден сурайсың? Мен андан кезде түшүнбөсөм, кыла берчи деп ушинтип койдум да. Өзү мынага мындай жоолук салыш керек, буга мындай кылыш керек деген нерселерди өз эмемне башына келип, өз акырынан үйрөнүп атат. Ошондуктан ал өзүнүн апасын жоготкондой эле кайгырып жүрөт. Ал келин менен кайненен эмес, апа менен кыздай эле мамилеси жакын болчу. Эл журт дагы билет. Эң негизгиси мен Максатайды апамдын ак батасын алып калгандыгы үчүн өмүр бою сыйлап өтөм. Мисалы үчүн сиз жогоруда айтып калгансызбы? Башка бирөөлөр ушундай сүрөттөрүн киргизсе, жада калса көчөдө ээрчип жүрсө деле ичим күйө берет да. Мындай нерсе менде да көп болот. Анан ошол качан бир апаңызды тарынтып алганыңызды эстейсиз? Көңүлүн оорутуп алган учуруңуз же болбосо дагы башка иш менен болсун. Сизге жаман пикир айтылгандар болсо ошого деле капа болорчу беле? Апам өтө акылман болчу да. Мени бирөө менен мени сахнадан тек жоош көрүнгөнү менен жашоодо мындай айтканда жемимди жедирбейм. Бирөө эгер жениме тийип бир мага туура эмес бир кадам басса, сөзсүз жообун алат да. Мени тии макул деп башына коюшу мүмкүн, бирок кээде давить этип ушундай бир кыла берсе өзүнө жараша сөзсүз жообун берем. Апам бирок мен эч качан бирөө менен урушушумду каалачу эмес. Бийик бол, ушундай бир эме урушпа, жып баратсам эле ушул сөздү көп айта берчү да. Урушпа, эч кимди унчукпа. Бирөө сени бир чапса, колуң тийип кетти деп айтчы дечү да. Элестеткиле. Бирөө этегиңди, чапаныңдын этегин басып алсаң, ошол жерин кыркып, этегиңдин баскан жери калсын, кыркылган жериңден басып кете бер дечү да. Бул чоң азыр философия тараптан да мааниге экен. Арган адамдар бар го, тоомат кылган адамдар бар, айрым. Башка апам көрсө мени аячу да, мындай айтканда жалгыз баласы болгондугум үчүн. Тарынтып алганыма келсек, албетте эркек балдар переходный возрастта бир аз билесиздер, укпай калабыз, башка болобуз, бирдеме алып бер деп ошо эчеси менен кетпейт. Бала ошо студент кезимде машина алып бересиң деп аябай кыйнагам да. Анан алтындарын сатып ошондой эстейм, ЦУМга барып жана алтын саткан жер бар го. Мындай мойнунан чечип эле жанагындай болбосо чоң акчалар болуп атат. Сиз мойнуңузда ушунча акча көтөрүп жүрдүңүзбү деп. Мен күлүп атам. Анан бир машина алып берди ошондо. Апам менин ошол кылганда чынында алып бергиси келген эмес. Мени сүзүп салат, авария болуп кетет деп коркту. Же алтындарын саткысы келген эмес болчу. Мен аны азыркыга чейин сурап билбептирмин. Бирок таң нуру. Ошол нерсени ачык айтыш керек. Калп эле жашырып, мен апамды анттим, тарынтпагам дегенден баарыбыз да катачылык, жаштык кылып кээде тарынтабыз. Болот. Бир эле менде эмес, карапайым элде дагы. Мен деле ушул карапайым элдин эле баласымын. Ошондуктан бирок акырындан апамдын алтындарын баардыгын толуктап алып бергем.
өзүм ырчы болуп биринчи апама кылчумун студент кезимден акча тапкан кезимден баштап шакек алып берип, браслет алып берип, бүт алтындарын чогултуп баардыгын жаңылап берип, заманбап азыркы алтындардан дагы жакында өтөрүнөн бир ай мурда дагы ошол жерге барып именно алып бергем. Апам ал алтындарды бир жолу такты. Буйрубаптыр. Ошо акырында болсо комплект алып бергем 127 000 сомго. Бүт ошо таштары менен жакшы өзүмө жаккан алып бер. Ошондо дагы Максат айдан кайтарып бергиле. Мебель алгыла деп. Апа тагы бериңиз. Максат эгер жаман келин болгондо кайтарып берели демек. Жок апа тагыңыз. Ошентип жүрүңүз деп Максат көндүрдү да, акыры өзү көндүрдү. Мени болсо апам көңүл ооруп калат деп айта алчу эмес. Тарынып калат, эми апа сизге алып атсам деп айтчумун да. Эми аябай эле койбойсузбу акча деген деп. Анан бир жолу такып ошол тойго, ошко тойго тагып өзүм алып барып келдим. Апамды самолетто чогултуп соң барып келдик. Ошондо туулган жери менен коштошкон экен. Подружкаларине, досторуна бүт жолуктурдум. Сагынгандар менен жолукту. Тойлорду аябай бийледи. Ошондо аябай өзүм ыраазы болом таңырып. Апамга барып келгеним ыраазымын. Аралында коштошуптур жери менен, эли менен. Аны көргүм келип атат. Муну көргүм келип атат деди да. Тойго алып бардым. Ошол тойдо видеолору бар. Алар бийлеп. Өзүмдү кармай албай калдым. Кечирим сурайм. Апам деген ошондо коштошуптур. Келгенде абдан ыраазы болду. Ошол биздин туулуп өскөн үйүбүздө жаттык ошол түндө. Ынтымак баламына барган. Үчөөбүз кучакташып жатканбыз. Балам ынтымак баламды апам баккандыгы үчүн көрүп ынтымак азыркыга чейин качан келет деп сурап жүрөт. Ошол апам алып барып келгениме өкүнбөйм. Апам башында барбай эле коеюнчу деп атты да тойго чакырышкан туугандарыбыздан. Баралы деп мен билет алып өзүм алып берип кылгам, алып баргам. Буюрса апамдын ошол үмүттөрүн актарга аракет кылам. Апам ошондо да үйдө отуруп, тапчанда сүйлөшүп отуруп, үйүбүздө эми ошто эч ким жашабайт да үйүбүздө. Эми тамак жасаганга шартыбыз жок эле да. Кene эчтеке жок, каралбай калган үй. Анан мен сырттан тамак алып келип, эмне жейбиз? Не жейбиз деп. Жаным мен ошондо суу соодам деп айтты. Суусун жууп анан сырттан тамак алып келип, ынтымак үчөөбүз отуруп тамактанып. Анан дагы бир подружкасы келет, аны менен сүйлөшөт, мунусу келет, сүйлөшөт. Алар көрүп эмнеге илеп атты да, сагынгандан эле окшойт. Сабыр тилейбиз Азбеке. Негизи эле жоготууну башыбызга салбасын. Мынакей 60 жашка чыкса дагы ушундай эр азаматты чоңойтуп, небере көрүп, жакшы бир сапарларда узаттыңыз. Эң башкы сизге сабыр тилейбиз. Анан азыркы учурда өзүңүз көрүп атасыз.
карылар үйүндө ата-энелер батпай калды дейт. Анча-мынча барып калган учурда көрүп калабыз, жалдырап эшик тиктеп калгандары бар. Балдары демеле 5-6 баласы туруп ошол жерде жашап аткан апалар бар. Андай уул кыздарга кандай сөз айтат элеңиз? Урматтуу, ошентип жолдон адашып, ата-энесинин карылыгын көтөрө албаган урматтуу эмес адамдар үчүн айтам. Алар урматтуу деп айтканга да тил барбайт. Надан жаштар үчүн айтып атам. Ата-энеңерди көзү барында сыйлай жүргүлө. Анткени мына өмүр өтө кыска экен. Бир алдында балким силер өзүңөрдү жеп өтөсүңөр. Мен апамды карабадым дебейм. Колуман келишинче ардактап келинчегиме көз жакшы карадым. Карылыкка кадам баштаган болчу. 60 жаштан нары карылыкка кетип го. 60тан үйдө кетчү. Эми карылыкка бир кадам. Тулган күнү 30-май болчу. Өзү 12-майда каза болду. 60ка чыкмак ошондо. Ошон үчүн өтүнүч чалдырап айтайын, суранайын. Ар бир ата-энеси көзү тирүү туугандар үчүн айтып атам. Ата-энеңерге бүгүн чалгыла. Жакшы көрөм деп бүгүн айткыла. 4 наныңарбы, 2 нан 100 сом акчаңар кетет. Алар ошол 4 нан үчүн эле сүйүнө берет. Ошондуктан ата-энеңер ата-энеңерди көзү барында сыйлай жүргүлө. Мен бул передачамда улантам. Менде бар билесиздер. Өмүр өтө аз. Анан өткөндөн кийин калп эле көз жаш төгүп, кыйкырып, эме кылсак да мына кайтара албайт экенбиз. Бул мына мен башыман өткөргөн адам катары кайрылып атам. Буюрса менин жашоом, менин ушул киргизген видеолорум сиздерге балким кандайдыр бир пайызда сабак болот деген ойдомун. Ошондуктан сыйлагыла, көз барында кадырлап, сиздер жакшы көрөрүңөрдү айткыла. Баалуу белек бере албасам, ширин сөзүң менен, жакшы сөзүң менен ата-энеңди көңүлүн алуу керек деп ойлойм. Агайын туугандар, сиздерден жалбарып гана сурайм. Бул менин приказым эмес, башка эмес, бир гана кан жутуп турган адам катары айтып атам. Ошол апабызды, атабызды сыйлайлы. Мен азыр таңдыр бир нерсе айтайын. Комментарийлерде айтат эмеспи? Мен элдин өзүм жана депрессияда болуп, момундай бир немелерде көйгөйдүн башын өткөрүп атканда видео киргизсем жеңил деп атам. Бирок коркуп калат экенсиң да, элдин сөзү аябай удар болот экен чынында. Мен аны киргизбесем личкама чейин жазып деле жаза берет экен. Мисалы адам ичи кир болсо, мындай жазчу жериңе чейин жаза берет экен. Ошондуктан ал комментарийлерге мен маани бербейин десем дагы, мен депрессияга кошулуп, көйгөйүмө удар болуп атты. Эң негизги дагы бир сүйлөгөн нерсе, бул видеого тарттык да, 40-ылыгын өткөрдүк да. Анткени аны да эл сүйлөп чыгат. Апаңдын 40-ылыгын өткөрбөй туруп эле ырдап кеттиң, мынтип кеттиң деп аны да айтат. Ошон үчүн мисалы өнөр адамдары эмес, мындай карапайым, же болбосо бир банкта иштеген, же баланчада мындай иштегендер 3 күндөн кийин жумушка чыкканга аргасыз. Туурабы? Чыгышат. Алар чыкса, ал сүйлөнбөйт. Биз өнөр адамдары эгер чыгып кетсек, сөзсүз сен барып ырдап кеттиң го, акча десе өлүп турган экенсиң го деген сөздөрдү да көтөрө албайм да. Мисалы мага азыр ошол сөздөр да оор да. Ошондуктан 40-ылыгын өткөргөнүмдү киргиздим. 40-ылыгы күнү тууган уруктар, устатым, билесиздер, биздин сыймыктуу биздин өкүл апабыз Роза Аманова эжекелер келип, өкүл апам болот, билесиздер. Мен дагы өкүл апамдар бар, Назгүл өкүл апам деги эле эл журт келди. Шүгүр. Ошол күнү дагы бир 700-800 адам келип үйгө келип кетти. Анан эл журттун алдында Максыта экөөбүз апамдын алтындарын алып чыгып
эжеме өзүбүз тагып койдук кулактарына. Бүт эмне тросу болсо, биреликтер, эмнеси бүт бардыгын элдин көзүнчө тапшырып коеюн дедим да. Жанагы болот го, алтын талаш, бир туугандар, дагы бирдемелер үй талаш, бирде үйдүн ключун да тапшырдым. Ошо туулуп өскөн үйдү эжеме полный өткөрүп, эйлик кылды. Анткени менин үйүм бар. Экөөңүз элесиздерби? Экөөбүз. Аны бердим. Алтындарын чыгарып эжеме бердим. Анткени энеден кийин кыз акылуу. Деп, өзү эл журттун ичинде айтып, апамдын бир сөйкөсүн кыз убатуусунда тагамын деп сөз берди. Ага чейин сенде боло берсин. Бүт эмне канча ошол жерде бир миллиондок алтын болсо керек эле, эгер мындай эсептесек да. Ошонун бардыгын тапшырып бердик. Ошол эмнегедир видеого түшүп калды. Тагы биз өзүбүз такканбыз, атайын тагынган эмес, эжени аза күтүп эле кара кийинип жүрөт дагы эле. Ошону да жазып атат да, мисалычы. Адам биздин азабыбызга эмес, эжемдин алтынына көзү түшкөн айрым эркектерге таң калдым ушул жерде. Эгер эркектер жазып аткан комментарийге мейли алтындарым, алардын да каргабайм, башка просто бир күн бул күн баарыбыздын башыбызда бар да, ошону да гана түшүнөсүздөр. Түшүнбөй туруп бир жыйынтык чыгарып, бирөөнүн жанагы кайгысынан табалап кайф алган адамдар үчүн айтып атам, антпеңиздер. Жашоо өтө бумеранг. Мен бир гана Кудайга койдум деп эле айтам. Жанагы мага дос болмуш болуп келип, боз үйдө калып эле өкүрүп кыкырып, жанымда отуруп, үйүнө барып башкача комментарий жазган адамдарды көрдүк да. Ошон үчүн аларга да Кудай өзү бир жол көрсөтсүн. Не деген нерсени айтты бай? Ой, аны энесинин өлүмүнөн хайп жасап атат дейт мен. Мен энемдин өлүмүнөн хайп жасайм. Мага эмне керек? Менин жанымда администратор бала жүрөт, майблографым жүрөт. Ошол майблограф жигит менин телефонумду карайт да. Мисалы, Инстаграмымда эмне болуп атат, кандай болуп атат. Ал стористерди бөлүшүп турган да, мисалы. Мен отметка кылып, арты айрылуу болсун десе, аларды бөлүшкөн. Аны мен телефонум каякта экенин да таппай калгам. Жок, телефонум өчүк болчу. 2-3 күн телефонум өчүк. Бирок ал бөлүшүп аккаунтка 2 адам кирсе болот го. Ошону айтып атат. Болбосо келип, мен жанымда Куран окутууга да келип атат да. Мен аны бала деле билип койдум ким экенин. Мейли, баарыбызга аманчылык, аларга дагы аманчылык, жамандыгым жок, бирок бирөөнүн энеси өлүп турса, табалаган бул эттик. Айтыңызчы мындай суроо. Бирөөнүн өлүмүнөн бирөө шылыңдайбы? Жок, алтын. Күлөбү бирөөнүн, мисалы, бирөөнүн энеси өлүп турса, ошодон кайф алган адамдар барбы? Бар экен. Мен да көзүм менен көрүп атам. Ошолор үчүн дагы буюрса күчтөнүп, жакшы жашап, бактылуу жашаганга, ырларымды улантканга, концерттин дастандарымды тереңирээк дагы да чыгарганга аракет кыламын. Буюрса мен күчтүүмүн. Азыр ушинтип турган болсом, мен күчтөнөм дагы да. Апамдын үмүтүн сөзсүз актап, апамдын айткандарын бардыгын ишке ашырам. Азизбек, сизге чоң рахмат. Дал ушундай оору учурда турсаңыз дагы убактыңызды бөлүп келип бергениңизге чыгармачылык эргүү каалайбыз. Айлабаңыз, дайыма жылмайып гана жүрүңүз. Жалпы көрөрмандарыңызга бир жакшы сөзүңүздү айтсаңыз, анан маегибизди жыйынтыктайлы. Биринчиден дагы бир ирет Solo Media YouTube каналына абдан ыраазымын. Ошондой эле мен жашоодо негизи шаңдуу жигит элем. Азырынча шаңдуу боло албай атам, бирок өзүмдү өзүм алаксыздык басып жүрөм. Буюрса сиз айтмакчы, колдон келишинче аракет кылып күчтөнөм. Анан жалпы журтка менин жашоом сабак болуш керек деп ойлойм. Ошондой эле Ала тоого көрк кошуп жашап жаткан кыргыз элиме, менин жакындарыма, устаттарыма, туугандарыма, өкүл ата, өкүл апа деги эле бардык менин ушул оор күнүмдө жанымда турган жакындарыма. Анан өздөрү
ошол интернет аркасында болсо дагы мага комментарий жазып, мага көңүл айткан күйөрмандарыма терең ыраазычылыгымды билдирем. Мындан кийин ар бир жакшылар менин үйүмө тойлорго, жакшылыктарга келишсин. Элибизде жакшылыктар болсун. Мен болсо апамдын сыймыктуу уулу болуп, башымды бийик көтөрүп, алардын жакшылыгында кызмат кылайын. Бардыгыңыздарга ыраазычылык билдирем. Жығылғанда арқа жүрек болор ким, барынан да адам кылып чоңойтубай, арбаштырып эли журтка кошор ким. Ор ишиңде сага жардам кылар ким, оорусаң да башың кармап сынар ким. Билсең билгин мунун барын ата-энеңди көзү барда сыйлай жүрай, сыйлай бир. Жүрсөң сары санага батар ким, бар тапканын сенин ойлоп катар ким. Сен эсиңден чыгарсаң да сен ойлобай, түнү бою уктабастан жатар ким. Эсенби деп кайда жүрсөң ойлор ким, бар тапканын сага чачып колдор ким. Билсең билгин мунун барын ата-энеңди көзү барда сыйлай жүрай, сыйлай бир. Жолго чыксаң бата берер ким, аман кел деп артыңан суу себер ким. Аман келсең дасторконун жайлатыбай, ысык нанын ысык чайын берер ким. Жүрөгүнө сени кармап түйөр ким, жанталашып сага жаны күйөр ким. Билсең билгин мунун барын ата-энеңди өзү барда сыйлай жүрай, сыйлай бир. Үйлөп жайлап өзүңө бөлөр ким, үмүттөн өзөрүңдү көрөр ким. Ойлон бир огалар өтсө дүйнөдөн ай, сага жардам, сага жүрөк болор ким. Карабасаң ата-энең кор болуп, таштап салсаң ал бирөөгө кордонуп. Андай ата бешенеси шор болот ай, андай эне бешенеси шор болот. Ата-энеңди көзү барда сыйлай жүрай, сыйлай бир. Ата-энеңдин өзү барда сыйлай жүрай, сыйлай бир.